Аксы атам, Бишкек үйім, гөл енем, Баткен талас ошум менен көбөйөм, Жалалабад кан тамырым бойдогу, нарын менен бир тарабым жөлөгөн деп, Акын Зайырбек Ажыматовдун ырында жазылгандай, Жети Дубан кыргыз элине эмгегин арнап жаткан Келкел КЖ журналына ийгилик каалап, баарыңыздардын назарыңыздарды экранга бурабыз. Окуп жаткан Алтынбек Кыдыралиев. Республикалык деңгээлдеги Келкел КЖ журналы 2016 жылдын август айында түптөлүп өз ишин баштады. Журналдын негиздөөдөгү башкы максат республикадагы 42 райондун ар биринин кайталангыс өзгөчөлүгүн, жаратылышын, тарыхын, районго эмес бүтүндөй мамлекетке кызмат өтөгөн инсандарын, көзөткөн легендарлуу ата-бабаларыбызды, учурдун каармандарын, кыскасы ар бир өрөөндү бардык тарабынан чагылдыруу. Журналды чыгарууда ата-бабалардын басып өткөн жолуна кайрылып, алардын эмгегин урпактардын эсине салдык. Анткени кыргыз көчү кылымдардан кылымга, муундан муунга уланат. Келкел журналынын кайталангыс принциптеринин бири эл уулу, эл кызы аталган ат уулдардын эмгек жолун элге жеткирүү. Журналга чыккан ар бир инсандын татыктуу жагын таап тандадык. Кандайдыр бир себептер менен мезгил бүктөмүндө унутулуп калган инсандар заман өзгөрүп, кесиптери заманбап болбой элдин эсинен чыгып бараткан кесипкөйлөр бар. Биз ошондой азамат уул кыздарыңыздарды да издедик. Ааламга жол айылдан башталат демекчи, ар бирибиздин балалыгыбыз өткөн, ааламга жол салган кичинекей, чыйыр башталган туулган айылыбыз бар. Туулган айылдын татыктуу уулумун, кызымын деп айтуу оңой эмес. Ушул бир ооз сөз үчүн ат көтөргүс канча эмгек, абийир, элдин алкышы, сыны, талап кылынаарын, эл уулу, кызы деген ардактуу баага ээ болгон ар бир инсан билет. Анткени алар бул жолду басып өтүүдө ушул баанын салмагын жон тери менен туюшту. Ал эми тилегибиз райондун биринин сыймыгын бирине жар салып, жакшылыкка көпүрө болуу, элдин каада салтын, үрп адатын жакындан тааныштыруу.
Колуңуздарда турган кезектеги журналдардын каармандары дүйнөдөгү эң бийик чокулардын бири Ленин чокусу жайгашкан Талдык ашуусунун үстүндөгү көз кайкыткан тездикте созулуп жаткан касиеттүү өрөөнгө келип, анын тузун татып, адамкерчилиги бийик, каада салты, мүнөзү, пейли өзгөчө эл чоңалайчылар сиздер менен насиптеш болуп иштешкенибизге кубанычтабыз. Төбөсүн карасаң топуң учкан бийик тоолорундай элинин касиети, мүнөзү өзгөчө бул өрөөн тууралуу журнал чыгаруу жер шартына, жол алыстыгына байланыштуу зор эмгекти талап кылган түйшүк болсо да, жүрөгүбүзгө сый урмат уялатты. Бир уч эл боло туруп жоон топ азаматты тарбиялаган кайратман, алдыга умтулган максаттуу, намыс арылуу, улуу журт тууралуу маалыматты кыргыз жергесине жайылтуу бактысын моюндаганыбызга сыймыктанабыз. 254 бетти камтыган Кел журналын чыгарууга эбегейсиз эмгек талап кылынганын айтпасак да дайын. Убакыттан пайдаланып, Кел журналына жардам көргөзгөн эр азаматтарга ыраазычылык билдиребиз. Эл эмгекти дайым баалаган. Эл ушунусу менен улуу. Биздин журналисттер ар бир каармандын дилин тапканга аракеттенди. Айрыкча каармандарыбыз мен арткы бетке чыгып калыпмын деп таарынбас үчүн ар бирин өз кесибин чагылдырган рубриканын алкагында төргө өткөрдүк. Бир бөлмөдө баарын төргө чыгарууга мүмкүн болбогондой эле, бир журналда баарын алдыга чыгаруу акылга сыйбас аракет экенин чоңалайдын сөз баалаган эли айттырбай түшүнөт деп ишенебиз. Ар бир рубриканын өз баасы, орду бар. Ар бир бет биз үчүн ардак тактадай мааниге ээ. Ар бир рубрика ардактуу мейманга даярдалган бөлмө деп билиңиздер. Биз сиздер менен иштешкенибиз үчүн чексиз бактылуубуз. Бар бололу түгөнбөйлүү курудаштар. Узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар деп Алукул Осмоновдун ырында жазылгандай, кайра кайтып ийгиликтүү, жакшы күндөрдө жолгалы. Бар болуңуздар.